компьютерди балдарыбыз компьютер спорт залды башка мектепке барып өтүп келет да, өзүбүздө жок. А компьютердин сүрөтүн илип алып өтүп жүрдүк да сабакты. Айтмакчы, информатиканы алгачкы сабакты Байдыл агай берген. Байдыл агай бол ушундай универсальный адам эди. Орус тили жок болсо ага кирет, математика жок болсо ага кирет, история жок болсо ага кирет. Так өзү ушунчалык скромный адам да. Чындыгында ошол убакта балдарды үй бүлөдө тойгузуш өзү проблема болуп калганда, анан мен өзүм Сүлүктүүдө чоңойгом, ишти билбейм, бирок ошо Карым Ташбалтаевич, андан кийин Байдылла Мурадов, алар айыл чарбасынын адамдары, ошолор менен бирге 2 гектар жүзүм, 2 гектар жерге буудай эгип, анан ошону сугарышты да билбейбиз, эптеп, эртең менен эшегимдин куржунуга, кинодо велосипед деп жакшы кылгансыңар, куржунуга кетменди салып, талаага таңгамал барып, Байдыл агай менен буудайды эгип, сугарып, андан чыгып, баягы фильмде аны да жакшы чагылтыргансыңар, баягы арыктагы сууду түзөтүп туруп лай болуп келген. Анан бул жака келип жүрүп буудайды өстүрдүк. Ошол алгачкы түшүмдү буудайды алып, комбайнды дагы сонун тартыпсыңар, ап келип төгүп, анан тегирменге апарып, ошо тегирменден чыгарып, балдарга ыстык тамак, пирожки, атала кылып берсек, олар ушундай сүйүнүп жегенде, ал жерде өзүмдүн да көзүмдөн жаш агып кетти да. Анан ушу буудайды сактап койдук, баягы Шералы хандын чокоюдай болсун дегендей. Балдарыбызды мектепке инновационный гимназия экспериментальныйга тартышта ыстык тамактын өтө чоң жардамы болду да.